Assalamu alaikum, урматтуу партнерлор. Бүгүн биз Atomic компаниясынан айлыктын экинчи түрү жөнүндө айтып бермекчимин. Atomic компаниясынын айлыктын 4 түрү бар. Биринчи түрүн өткөндө айтып кеткенмин. Ал бул стептер болчу биринчи түрү, экинчиси болсо чеберлик төлөмдөр. Чебер деген ким? Бул рангка чыккан адамдар да, жана статус чыккан кишилер. Атомиде 7 ранг бар. 7 ранг бар. Биринчи ранг бул сода чебери. Биз сода чеберин кантип жабабыз? Ал үчүн биз ошол кайсы бир чеберлик период убагында ошол сода чеберине ылайыктуу товар болуп жасаш керек. 1 айды 2 тең бөлүп койгон, 1-ден 15-не чейин жана 16-сынан 31-не чейин. Эгер мисалы бир кыска айлар болуп калат, мисалы февраль 28-не чейин болсо, мисалы 16-сынан 28-не чейин болуп эсептелинет да. Муну ушул 15 күндүктүн аралыгында сода чеберинин товар айлантуусун жасашыбыз керек. Деги эле ошо чеберлик период деген ошо Атомиде период деген түшүнүк бар. 1-ден 15-не чейин жана 16-сынан 31-не чейин бир иш жасап биз көнүшүбүз керек, өзүбүздү дисциплинага салыш үчүнчү. Биякта баягы зордобойт. Степти мынча убакта жап деп зордобойт да. Ал степ мисалы чогулушунча жаба бересиз. Кээ бирлер 1 айда жабат, кээ бирлер 1 жылда жабат, кээ бирлер күнүгө жабат дегендей кыйноо жок да. Бирок эгерде сиз 15 күндө ошол өзүңүздү бир дисциплинага салган болсоңуз, андан жакшы өсүү болот да. Мисалы 15 күндө бир нерсе жасаганды мындай список түзүп алсаңыз болот дажычы. Мисалы азыр бүгүн 24 мартты. 1 апрелден баштап 1-ден 15-не чейин бир нерсе жасайм деп список түзүп алсаңыз болот да, ишчи. Мисалы 15 күндө мынча степ жабам деп, мисалы мастер жаба электер. Мынча киши жазам, мынча кишиге информация берем деп өзүңүздөргө мындай норма түзүп алсаңыздар аябай жакшы болот. Эми биз чебер болуш үчүн, сода чебер болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Аты өзү айтып тургандай, бул сода чебери, сода айла кылат да. То есть өзү сатабы же командасы менен биргелешип товар айлантуу жасайбы? Жалпы командада товар айлантуу менен чыгат да бул рангкачы. 15 күн аралыгында 2,5 миллион балл эки жагынан өтүш керек. Бул жагынан 2,5 миллион, бул жагынан 2,5 миллион өтүш керек. Бул миллион дегенде сиздер чочуңуздар аябай көп окшойт деп, 2,5 миллион сом эмес бул. Силер билесиңер, бизде балды аябай көп берет, 10 000 балл деген бул где-то бир 2 000 сом тегерегиндеги товар да. Анан эми караңыздар, 2,5 миллион пивини биякта кантип жасайбыз? Сиз өзүңүз эле ошо 2,5 миллион пивини өзүңүз жасасаңыз деле болот. Лично өзүңүздүн мондай клиенттериңиз бар да, катталгантыш. Ошолордун ар бирине информация берип, товарлар жөнүндө информация берип, рекомендация берип, ошолор алса деле ошентип балдар чогула баштайт. Андан тышкары сиз ошол сода чеберине чыгаарда астыңыздарга лидерлер болуп калышы да мүмкүн да. Уже өздөрү степ жаап аткан кишилер, мисалы, биринчи, экинчи, үчүнчү деп белгилеп койдум. Уже сиз менен чогуу иштешип, уже информация беришип, ошо сиз менен чогуу максат койгон адамдар болуп калышы мүмкүн да. Бул жагыңыздан бир 3 бар деп коелу, бул жагыңыздан 3 бар деп коелу. Ошолорго эле сиз тапшырма бересиз. Мен деп лидерлик качествоңуз болсо, сиз аларды уже өзүңүздүн тегерегиңизге, айландаңызга чогултуп, алар менен бирге максат койбогонду үйрөнүп калган болосуз да. Айтасыздар, мына ушул командалык иш жасайлы деп туруп, мисалы бул кишиге мисалы 1 миллион пиви тапшырма берсеңиз болот. Аны ал өзү жалгыз жасайбы, өзү сатабы, же болбосо командасы менен, өзүнүн клиенттери менен иштейби, уже клиентский базасы бар деп эсептеп коелу да, жасайт. Же болбосо мына буякта бир кишиге сиз 900 000 пиви берип койдуңуз заданиячы, ал 900 000 пивини ошо командасы менен жасайбы, буякта клиенттери менен жасайбы, ошо ишенимдеги адамдар болуш керек да. Мисалы алардын ошо командасына, клиентский базасына жараша тапшырма беришиңиз керек болот да. Кээ бирлердин клиентский базасы аз болот, аларга бир азыраактан беришиңиз керек болот. Жаңы иштегендер болушу мүмкүн. Аларга ошо личкасын агент жапканга же болбосо ушундай тапшырма бересиз да. Ар бири менен индивидуально иштешип тапшырма бересиз. Ошентип 2,5 миллион пивини жазадыңыз эки жагыңыздан. Бул сизге эмне берет? Бул сизге ошо 2,5 миллион пивини биз 8ге бөлөбүз. Эмне себептен? Степ 300 000 менен жабылат да. Эки жактан 300 000 балдан өткөн сайын бизде, эки жактан 300 000 балдан өткөн сайын бизге степ жабылып турат эмеспи? 2,5 миллионду биз бөлсөк 300 000ге 8 степ чыгат да, примерночу. 8 степ чыгат. Бул кандай? Бир стептин акчасы бул 4050 сом болот. 8ге көбөйтөбүз, 32 000 сом степке төлөйт биринчи айлыктын түрүн. Ошондой эле чеберлик айлык деген бар. Ошол 15 күн аралыгында ушул объем жасаган үчүн компания тарабынан чеберлик айлык бөлүнөт. Бул 27 000ден бир 29 000 сомдун тегерегине чейин айлык болот. Ошентип сиз 15 күн аралыгында
60 миң сом табасыз. Эгерде барган сайын сиздин командаңыз көбөйөт да, мында биринчисинде мисалы кеңешип командаңыз менен биргелешип жапкан болсоңуз, андан уже командаңыз дагы уже үйрөнүп калган болот дагы, ошол жерге товарооборот өзүнөн өзү жасалганда күн келет. Сиз аракет кылбасаңыз деле, эс алып жатсаңыз делечи, ошо 15 күндө 60 миңден эсептегенде бир айда 120 миңден жогору көзөй айлык чыгыш реалдуу да. Андан тышкары эгерде сиз айлыктын үчүнчү түрү бар, бул бир жолку белектер да. Эгерде сиз ошо мастерствону биринчи жапканда, чеберликти эң биринчи жапканда, компания сизге бир жолку белекти берет. Мисалы ошо биринчи соода чеберин жапканыңыз үчүн плюс 32 миң сом берет да. Ошондо сиз 15 күндө 60 миң плюс 32 миңди кошкондо 92 миң сом айлык табасыз. Эми экинчи ранг бул бриллиант чебери, биринчи ранг бул соода чебери болгон болсо, соода чебери жалпы товарооборот менен жапкан болсоңуз, экинчи рангтан баштап уже буякта товарооборот PV эсептелинбейт, буякта лидерлер эсептелинет да. Мисалы бриллиант чебери болуш үчүн эки жактан 2ден соода чебери чыгыш керек. Ошол 15 күн аралыгында 1, 2, 3, 4 чебер болуш керек да. Соода чебери бияктан 3, бияктан 1 болсо эсептелинбейт. Эки жакта 2ден чыкканда сиз бриллиант чебери болосуз да. Бул жакта эми ачыгын айтканда соода чеберине кандай бриллиант чеберин жапкан оңой болот. Себеби дегенде бул жакта уже астыңызда уже максатка умтулган, эмне кылаарын билет, чего хочет адамдар уже пайда болгон болот дагы. Сиз жөн гана команданы туура багыттоо менен ошол статусту жаба аласыз. Бриллиант чебери эмне айлык алат? Бриллиант чебери 13 степ деп атам. Ошо 15 күн аралыгында биз 13 рабочий день эсептейбиз. 13 рабочий день. Примерно кээде бир 14 рабочий день болуп калат. Эми 13 деп эсептей берейин. Ошол билебиз, биз стептердин көлөмү ар кыл экенин биз билебиз. 4050 сомдон баштап 80 миң сомго чейин акча чыгат экенин өткөндө айтканбыз сабактанчы. Ошонун ичинен примерно 8100 сомдук эң эле төмөнкүн айтып атам. Бриллиант үчүн кээде 16 миңден чыгып калышы мүмкүн. Күнүгө сизде 8 миң сом, 16 миң сом ушундай чыгышы мүмкүн. Минимально айтып берейин, 8 миң сомдон чыкканда 13 күндө 105 миң сом примерно чыгат. Степ биринчи айлыктын түрү. Экинчи айлыктын түрү чеберлик айлык бул 45 миңден 50 миңге чейин болот. Примерно ошол экөөнү кошкондо 150 миң сом айлыкты 15 күндө аласыз. Бир айдын ичинде ошондо сиз постоянно бриллиант чапкан учур келгенде 300 миңден айлык алып турасыз да. Айына примерно 300 миңден да жогору болуп кетет. Себеби бир күндө кээде 8 миң чыккан болсо, кээде 16 миң, кээде 24 миңда чыгып калышы мүмкүн да. Это минимально алып атабыз биз. Анан тышкары үчүнчү айлыктын түрү билесиз, бул бир жолку берилүүчү белек. Бриллиант чеберини эң биринчи жапканда ушундай белек берилет, 92 миң сом берилет. Ошондо жалпы эң биринчи бриллиант жапканыңызда сизге компания тарабынан где-то бир 240 миң сомдун тегерегинде айлык төлөнүп берилет да. 15 күн аралыгында 240 миң сомдой акча табасыз. Андан аркысы уже үчүнчү, ошо экинчи статустан баштап айтайын, астыңыздан 2ден гана чыгарып жүрүп турасыз да. Мисалы Шарондо уже 3-чү рангда Шарон Роза, мисалы могу жерде сиз Шарон болосуз дагы, эки жагыңыздан 2ден мастер эмес, эми бул жолу уже 2ден бриллиант чыгат да. Анан Шарон Роза чебери эмне табат? Шарон Роза чебери эми айлыктын 3 түрүн тең эсептелинет далагачы. Айына 700 миңден 1 миллионго чейин акча алып турат Шарон Розаларчы. Андан кийинки тепкич бул 4-чү ранг, бул жылдыз чебери. Жылдыз чебери да ушундай, сиз бул жерде жылдыз чебери болосуз, эки жагыңыздан 2ден Шарон Роза, мына могу элеки чыгат да астыңызданчы. Жылдыз чеберлери бир айдын ичинде 1 миллиондон 1,5 миллион сомго чейин акча таап турат, даже 2 миллион, 3 миллионго чейин кетип калышы мүмкүн. Бул эми минимально айтылып атат да, 1 миллион эмес, мен туура эмес жазып коюп турмун, 1 миллион 200дөн жогору көзгө кетет айыначы. Андан тышкары уже 5-чи ранг бул Royal чебери. Royal чебери деле ошондой эле мына жерде сиз болосуз да, эки жагыңызда астынан ким чыгат? Мынакей 2 жылдыз чыгат да, 1, 2, 3, 4 жылдыз чыгат дагы. Royal чеберинин айына айлыгы 5 миллион болот. Андан кийинкиси 6-чы ранг бул Crown чебери. Жанагыдай эле бул жерде Crown сиз болосуз дагы, эки жагыңыздан 2ден Royal чыгат. Ошентип Crown'дун айлыгы 9 миллиондон жогору көзгө кетет, 10 миллион алгандар бар, 15 миллион алгандар бар, ар кандай алышат да. Бул эми стептин көлөмдөрүнө жараша жана Crown'дун ошо айлыгына жараша да. Эми бул Crown'дун айлыгы өтө чеги ар кыл болот да. Мисалы могу жерде биз мастер продажтка 27 менен 29 миң ортосу болот деп атпайбызбы? Дүйнөлүк товарообороттон берилет да болчу. Бриллиант чебери мисалы 45-48 миң ортосунда деп атабыз да. Ошо Crown чеберинин Crown'дук премиясы, чеберлик айлыгы
аябай өйдө ылдый болот да. Мисалы 5 миллион алып да алышы мүмкүн, 10 миллион алып да алышы мүмкүн да 15 күн аралыгындачы. Бул чеберлик айлык ошо Краундун дүйнөлүк товар оборотто ошо 15 күнүккө жасалганда жараша болот да, баардык тең элечи. Анан канчалык чоң статус кеткен сайын ошончолук ошо чеберлик айлык чоңоюп кете берет, аябай чоң болот да. Анан кийинки 7-чи ранг бул империал, бул эң акыркы ранг, бул айына бир 14-15 миллиондон жогору көздөй кетет булардын айлыгычы. Ошол биринчи жолу жапканда империал мастердин да ошондой эме белеги бар, билесиңер, бир телешка акча берилет. Мына ушундай өтө кызыктуу маркетинг план. Бу жерде мага эмнеси жагат? Бул жерде ушул 7 эле ранг болгон жагат да, муну ар бир адам жасай алат. Мынакей азыр ушу группада деле билесиздер, эме жаңы эле иштеп баштагандар уже мастер продаж жаап койгондор бар да, уже бриллиант чеберден максат койгон кишилер бар, уже 2-чи рангчы. Ошентип эле убакыттын өтүшү менен мисалы 7-чи рангка 7 жыл аралыгында жетсе болот. Иштеп, албетте ошо 7 жыл бою айлык албай иштебейт, ортодон чоң айлыктарды алып империалга жеткичек деле аябай уже бай болуп калат ал кишичи, аябай бай болуп калган болот. Анан айлыктын 4-чү түрү биз билебиз, 4 түрү бар экен. Айлыктын 4-чү түрү бул офис жетекчиси деп айтабыз азыр. Негизинен туурасы бул борбор жетекчиси, центр Atomy борборунун жетекчиси. Булар мисалы силер жана заказ кетирип атпайсыздарбы? Мисалы Бишкек Ала-Тоо, Каракол Ысык Көл, же болбосо Жалал Абад Сейил деп ушундай, же болбосо Баткен Арамис деп заказ кетирип атпайбызбы? Бекитипчи, Кара Балта Мурас деп. Мына ошол кайсыл жака бекитилип заказ кеткен болсо, ошол заказдан 2%, 2,5% ошол товар айлантуудан офис жетекчисине түшөт. За то, что ошол офис жетекчиси ошол регионду тейлеп берип атканы үчүн. Мына ушундай сонун айлыктын 4 түрү бар. Баарыңыздарды ушул ишке чакырам. Абдан жакшы иш, кыйналбайсыздар. Нолдон бизнес баштап, мына ушундай доходторго чыксаңыздар болот.